саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеодо биз тил үйрөнүп баштаганда, деги бир жумушту баштаганда аягына чыгуу үчүн эмне кылуу керек? Жана башкача айтканда, жыйынтык качан байкалат? Тил үйрөнүүдө мисалы. Мисалга алганда биз бир жумушту баштадык. Бул тил үйрөнүү болсун же спорт менен машыгуу болсун. Деги бул проблема кандайдыр болбосун, кандай бир жаңы жумуш башталганда ушул проблема менен ар бир киши кезигет жана ар бир киши учуратат. Мисалы биз орус тилин үйрөнүүнү кааладык, орус тилин өз алдынча үйрөнүп баштадык же курс менен мугалим менен үйрөнүп баштаганда өзүбүзгө бир эреже коюп, орус тилин мен үйрөнөм деп максат койгондон кийин мен күнүнө 10 сөздүк жаттаймын же күнүнө 30 минутта окуймун же аудио китеп угамын деп өзүбүзгө мындай эрежелерди коюп алабыз. Жана ошол эрежелерди аткарып, күнүнө сөздүктөрдү жаттап, китептерди окуп 30 минутадан бөлүп баштагандан кийин, примерно плюс-минус 1 айдан кийин ошол башындагы мотивация жок, каалоо жок, желание жок, жанагы китептер окулбай, сөздүктөр жатталбай, өзүбүзгө шылтоо издеп, эптеп окубагандын жолун издеп калабыз. Эмне жыйынтыкта байкалбайт, эмне себептен ушундай болот? Эмнеге жыйынтык жок? Башындагы энергия, мотивация кайда кетет? Бүгүн ушул себептер жөнүндө сөз болот жана канткенде баштаган жумушубузду аягына чыгарганга болот жана канткенде жыйынтык чыгарса болот деген суроого жооп беребиз. Бул суроого жооп берүү үчүн ошол биз бир жумушту баштагандан кийин бул бир гана тил үйрөнүүгө эмес, бул ар бир жаңы башталган жумушта болот. Мисалы үчүн спорт менен машыгып баштаганда 1 жума, 2 жума залга барып, кадимкидей же может үйдө болсо деле машыгып, андан кийин эртең менен чуркаганга тургуң келбей дегендей ошол спад энергии деп коет, энергиянын төмөндөшү дегенди Сет Годин деген яма деп атайт. Яма кыргызчага которгондо чуңкур. Бул түз жолдон баратып, бир чуңкур пайда болот. Жана ошол чуңкурга бүт баары түшүп чыгат. Же чыгат, же чыкпай калат да. Бул дегени ал чуңкур ар бир кишинин жолунан кезигет. Ар бир кишинин деген эми бир умтулган, бир жумуш аткарган, жаңы жумуш баштагандарга деги үйүндө эч нерсе кылбай жатса, ал чуңкур деле жок. Деги эч нерсе кылбай жаткан киши ал өзү чуңкурда десе деле болот. Ошол чуңкурга түшөбүз, ар бирибиз бул. Кээ бирлер ошол чуңкурдан кыйналса да чыгып кетет, а кээ бирлер ошол чуңкурда калып калат. Бул калып калганда мен ошол чуңкурда калдым, биртке эс алып алып, андан кийин кайра чыгып кетем эмес. Силер биртке убакыт калгандан кийин кайра ошол тилди үйрөнүп, мен 1 ай эс алып алайын, 2 эс алып алайын деп эс алгандан кийин кайра башталганда ал чуңкурдан чыкпайсыңар. Силер кайрадан дагы 0, биринчи башкы стадияга келесиңер. Ал кайрадан башталганда кайра эле ошол чуңкур кезигет. Ошол чуңкур жөнүндө айта турган болсок, ал чуңкурга баарыбыз кезигебиз, баарыбыз түшөбүз дегенин себеби ал чуңкурда кезиккенибизди же ошол чуңкурда отурганыбызды мынтип байкасак болот. Ал чуңкурда отурганда бизде оправдание, отговорки появляются. Вот оправдание бул актануу, отговорки, шылтоо ойлоп табабыз. Мисалы үчүн могу шылтоолорду айта турган болсок, мен кийинчерээк улантамын, азырынча чарчадым, мен мектепте үйрөнгөн эмесмин, эми кантип үйрөнмөк элем, менин памятим начар, азыр шартым жок, дагы убагы келгенде үйрөнүп кетермин, шаарга барганда үйрөнөмүн, же Москвага барганда орустар менен сүйлөшүп үйрөнөмүн, жана башка ошол сыяктуу. Жана спортто болгондо чарчадым, биртке уктап алайынчы, кечээ күн тойдо болбодумбу, ошон үчүн бүгүн залга барбаймын, жана башка ошол сыяктуу шылтоолорду ойлоп таап баштайбыз. Ошол шылтоолорду ойлоп жатабызбы, значит биз ошол чуңкурдабыз.
ал шылтоолорду четке коюп ошол чуңкурдан чыгып кетүү же ошол шылтоолорго кечээ тойдон аябай чарчап келдим, ошон үчүн бүгүн окубай эле коеюнчу же окууга барбай эле коеюнчу же залга барбай эле коеюнчу деп эгер ошого жеңилчүдөй болсок, обратный отсчет кайра биздин жанагы упайларыбыз нольго түшөт, кайра башынан баштоо керек. Эми ошол чуңкурдан чыгуу жолдорун карап көрөлү. Чуңкурдан чыгуу үчүн биринчи кадам бул түшүнүү. Эмнени? Бул чуңкур, вот это яма, да, вот яма ар бир кишине кезигет. Бул дегени бир гана силер кыйналып жаткан жоксуңар. Ал чукур тайыздыгы жөнүндө деңгээлине жараша болот, аткарган жумушуңар болот. Бизнес ачканда өзүнчө кризис деп да коетмун, вот сөзсүз бир кыйынчылык болот. Мен жалгыз эмесмин, баары кыйналат дегенди түшүнүү. Баарында ушундай кыйынчылык болот деген түшүнүү. Андан кийин түшүнө турган нерсе бул, мен бул чуңкурдан чыксам гана жыйынтык чыгат. Мен бул чуңкурда отуруп, мугалим начар, бул курс мага жакпады, анан мен башка курс издейм, анан бул китеп болбойт экен, дегидей кылып шылтоону айтып коюп отура берсек, анда жыйынтык чыкпайт. Ошол чуңкурдан өттүк, ошондо гана жыйынтык байкалат, ошондо гана. Ал чуңкурдан өткөндөн кийин сиздерге кайра башка чуңкур учурабайт дегенден алысмын, жана алдаган болуп калам. Себеби мисалы үчүн компьютерный оюндарды мисалга алсак, баарыбыз эле өзүбүзгө жараша оюндарды ойноп калабыз. Там уровень деп коет, деңгээл. Оюндар бара-бара татаалдайт, и каждый раз ар бир оюнда өзүнчө бир кыйынчылыктан өтүү керек, өзүнчө бир кыйынчылыкты жеңүү керек. Башында жеңил, бара-бара барабат. Ошол сыяктуу эле бирткеден кийин кайра ошол чуңкур пайда болот. Бирок ал башка деңгээл, башка жактагы кыйынчылык. Бул жашоо өзү ошондой, жана бирдө үйдө бирдө төмөн деген ошондон. Ылдый түшөбүз, анан аракет кылып өтөбүз. Кээ бирлер ошол бойдон калып, арызданып, баарын жактырбай, баарын жамандап, баары жаман, бул мамлекет күнөөлүү, президент күнөөлүү деп чуңкурда отургандар бар. Кээ бирлер унчукпай эле жумушун аткарып, үй бүлөсүн багып, в общем, түшүндүңөр деп ойлойм. Так, экинчи бул, биринчи биз түшүндүк, бул кыйынчылык баарында бар экен, бул кыйынчылыктан аракет кылып өтүү керек экен, жалкоолукту жеңүү керек экен. Бул жалкоолук жеңүү жөнүндө мен айта турган нерсем, мисалы, күнүнө 30 минута бөлүү керек деп атпаймынбы? Ошол 30 минутага өзүнө жараша бир ыкмаларды ойлоп табууңар керек. Мисалы үчүн мен 30 минута китеп окуганга же отчет жазганга же сценарий жазганга бөлсөм, мен тоже начинаю отвлекаться, көңүлүм бөлүнүп, ошону аткаргым келбей, момундай жалкоолонуп баштаганда мен интернетти өчүрүп, вот бул менин ыкмам, мага иштейт, сиз үчүн башка болушу мүмкүн. Интернетти өчүрүп, вот могу жумушту жазып бүтөм, или могуну окуп бүтөм, же могуну аткарып бүткөндөн кийин гана интернетти жандырам деп өзүмө шарт коюп аткарам да, жалкоолукту жеңүү үчүн. Себеби интернет жангандан кийин ал жумушту аткарып ары турсун, жумуш жөнүндө да унутуп калган учурлар болот. Эми түшүнүп алдык, жалкоолукту жеңүү керек экен, өзүбүздү жеңип гана өтсөк болот экен, ошондо гана жыйынтык чыгышын түшүнгөндөн кийин, экинчи бул мотивацияны жоготпоо. Башында тил үйрөнүү болбосун, спорт менен машыгуу болбосун, өзүбүзгө максат койдук, мен ушундай бир срокту койдук, 3 айдан кийин же 5 айдан кийин мен орусча кенен кесир сүйлөйм, жана жумушумду алмаштырам, же жаңы бизнес ачам дегендей максат койгонубуздан кийин бул мотивацияны бара-бара жоголуп кетет. Бул жерде бул Зиглар деген бир шумдук акылдуу кишинин мотивация жөнүндө айткан цитатасы мага аябай жагат. Мотивация бул душ сыяктуу, аны күнүнө кабыл алуу керек дейт.
мотивацияны бир жолу мен 3 айдан кийин кенен кесир сүйлөп калам деген мотивацияны койгондон кийин ал душ сыяктуу дейт. Аны күнүнө кабыл алып өзүбүзгө эстетип, вот менин максатым ушул, мен ушуга жетишем, же допустим ошол эле спорт менен машыгуу болсо мен что еще можно, допустим, канча гана килограммды көтөрөмүн или дагы бир нерсе, өзүнүн ар кимдин өзүнө жараша максаты болот. Вот ошол мотивацияны күнүнө эстетип туруу керек. Өзүңөргө койгон максатыңарды. Мен ошон үчүн бул жумушту баштаганмын. Мен келечектеги максатым ушул. Мен азыр жалкоолук кылсам мен ага жетпей калам. А мен аракет кылсам гана ошол каалаганыма жетемин дегендей кылып өзүбүзгө мотивация берип эстетип турушубуз керек максатыбызды, эмне үчүн баштаганыбызды.